Урматтуу достор, сөз таптаган, сөз баккан адам катары айтайын дегеним, абайлап сүйлөсөңүздөр. Жакшы жаман сөздүн да күчү бар, таасири бар. Биз канчалык каалабаган нерсеге ошончо карама каршы күч иштейт. Ойдон да, тилден да кетпейли, ойлонуп, талдап сүйлөйлү. Кандай оору болбосун, корккон, көңүлү чөккөн адамдарга биринчи ырмашат. Андыктан көңүлдү көтөрүп, маанайыбызды түшүрбөйлү. Адамды сөз өстүрөт, сөз өлтүрөт. Сөздүн касиети күчтүү. Келиңиздер, жакшы сөздү оозубузга алалы. Анткени элдин оозунда болсо Кудайдын кулагында болот демекчи, жакшы сөзгө да, жаман сөзгө да периште омин деп бата берет. Кудай буйрса баары жакшы болот. Биз биринчи жакырк эмеспиз. Адамзат тарыхында мындан оор күндөрдү, канча сыноолорду адамдар башынан өткөрүп, сабырдуулук менен жеңип келишкен. Кудай буйрса биз да жеңебиз. Ага толук шартыбыз бар, Кудайга шүгүр. Өлүм башка, дарт башка дегендей, 40 жыл согуш болсо да беажал чымын өлбөйт. Кудайдын буйругу болмойнча кумурсканын да буту сынбайт. Баары Кудайдын буйругунда. Бир жагынан өзүбүздүн колубузда. Жакшылык жамандыктын себепкери адам да. Жакшы ниет, тилек кылалы. Адам сөздүн кулу. Көрө албастык, ичи тардык, жек көрүү, бирөөнү жамандоо, башка терс сапаттар адамдагы энергияны алып орукчаңгыларын жакшы билебиз. Илдетке чалдыккан адамдарды жек көрүп күнөөлөбөй, аларга Кудайым шыпа берсин, сакайып кетишсин деп бата тилейли. Өзүбүз да каниет кылайлы. Кудайга чексиз шүгүр, жаныбыз тынч, алты саныбыз аман. Биз өзүбүз менен өзүбүз жаман оюбуз, жаман сөзүбүз менен күрөшүп, алсырап, тынчтыгыбызды жоготуп, илдетти өзүбүз чакырып жатабыз. Кудай сактасын. Оорунун кадырын соо билбейт демекчи, канча адамдар азыр башка оорудан азап тартып өлүм алдында жатат. Канчасы күнүнө миңдеген акча сарптап өлбөйүн деп аракет кылып дарыланып жатышат. Канчалары боорун алмаштырып, канчалары айыккыз илдетке кабылып, даба издеп, Кудайга зарлап үнү жетип, бир түндөн аман чыкканына ыраазы болуп жашап жатышат. Канчалары түз жолдо кырсыкка кабылып мүрт кетип жатышат. Канчалары түндөн чыкпай жарык дүйнө менен коштошуп жатышат. Ойноп жүргөндө алабы, онтоп жатканда алабы, ким канча жашайт, качан өлөт бир Кудай билет. Дарегин билбеген илдетке уккан көргөнүбүз менен ушунча башалабаң дүрбөлөңгө түшүп, Кудайды да унутуп калдык. Кудайга шүгүр дебейлиби? Кийимибиз бүтүн, курсагыбыз ток, үйүбүз тынч, жакындарыбыз, балдарыбыз жаныбызда, уйкубуз тынч. Дагы эмне жетишпейт? Мамлекет бүт шартты түзүп берип жатса, кимдир бирөөлөр биз үчүн күндүр түндүр тынымсыз иштеп жатса, кимдир бирөөлөр айлап жылдап тапканын чөмүчтөп чачып жардам берип жатса, Кудайга шүгүр деп ыраазы бололу. Пейлибизди оңдойлу, Кудайга шүгүр деп каниет кылалы. Аман эсен бул күндөрдөн өтөлү деп тилек кылалы. Бири-бирибизге жылуу сөз айтып өмүр тилейли. Биримдикте, ынтымакта, тартип менен бул сыноодон татыктуу өтөлү. Жаман илдеттен арылып, сергек жашоого кайталы. Биз үчүн өмүрүн тобокелге салып иштеп жаткан дарыгерлерге, күн түндө эмгектенип жаткан баардык тиешелүү тармактын адистерине, ажообузга ыраазы болуп бата берели. Коюлган талаптарды так аткарып, жылуу үйүбүздө, жылуу сөзүбүз, жылуу мамилебиз менен жакшы күндөргө жетели. Артыбыздан өсүп келе жаткан муундарыбызга үлгү болуп, татыктуу жашоого үйрөтөлү. Сабырдуу, кайрымдуу, кечиримдүү бололу. Бири-бирибиздин кайгы моңубузду, кубанчыбызды бөлүшө билели. Шүгүр дейли. Баарыңыздарга тилегеним ден соолук, бакубат жашоо, заманыбыз тынч болсун. Эң негизгиси жаманчылыкты аманчылык жеңет. Аман бололу, сабырдуулук менен жакшы күндөргө бирге жетели.